Салам Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн Наzik үндүү эстрада ырчысы Нуркыз Кожонова менен Эмиль мырзанын үйлөнүү үлпө тою болуу алдында турат. Супер ТВдагы Борбор калабыздагы тойканалардын биринде келгенбиз. Той башталай элек, мынакей саналуу мүнөттөрдөн кийин башталат. Азыр болсо биз 2 жашка барабыз. Бүгүнкү үйлөнүү үлпө тоюңуздар кут болсун дейбиз. Анан даярдануу кандай болуп атат? Даярдануу Кудай буйрса жакшы. Демейде Нуркыз айым аябай мындай тыкылдаган айым болсо, бүгүн эмнегедир кичине мындай жоош болуп калыпсыз го. Анткени ушу турмушка чыккандан кийин мындай бир аз уяла баштайт экенсиң, кайны журт деген болот экен. Өзүң ата-энеңе эркелеп көнүп каласың да, анан экинчи ата-энең дегенге бир аз тартынып калат экенсиң, чынын айтканда. Ошол. Эмиль мырза дагы кадр сыртында сүйлөбөймүн деп калды. Эмиль мырза дагы бүгүн өзгөчө толкунданып атат, Ооба. Кандай болуп атат? Сезимдериңиз кандай болуп атат? Азыр болсо жар-жардын коштоосунда киресиздерби? Ооба. Жакшы эле болуп атат, бар ойдогудай. Бүгүнкү той жаштар үчүн болот экен да, Көп нерсе жаштар болот экен. Кимдин идеясы? Биздики. Негизи деген ошол кыз затуудан келгенден кийин биз деген улуу чоң эне, чоң аталардын баарын туугандарыбыз жыйнап той бергенбиз. Анан деген атайын бөлдүк. Анткени деген жана дайыма эле тойлордо тоз сүйлөнүп эле убакыттын баары бүтүп калат. Ошон үчүн бүгүн жаштар үчүн деп атайын көбүрөөк бийлейли, көбүрөөк жыргайлы деп, ырдайлы деп атайын ушундай чечтик да, ушундай келишимге келдик. Демек бүгүн жаштар болот, анан бир гана эки тараптын ата-энеси, анан калганын баары жаштар болот экен да. Бул жерде ошол эки ата-энелерибиз, экөөбүздүн тең ата-энелерибиз, анан кийин деген досторубуз, классташтарыбыз, анан сөзсүз түрдө менин коллегаларым шоу-бизнесте. Үлпөт көйнөгүңүз тууралуу айтсаңыз, ким тигип берди, канча убакта даяр болду, канчага бааланды дегендей? Негизи деген мен өзүм бул көйнөктү ошол мен ар дайым көйнөктөрүмдү тигип жүргөн Айбек Чирикчиев өзү тикти. Анан деген бүт дизайнын дагы өзү эже мындай кылбайлыбы деп кеңешти. Анан мен ага ишенем. Ошон үчүн деген өзүнүн каалагандай койдум, өзү даярдап келди. Анан деген негизи ар бир кыз мындай өзүнө жаккан көйнөктү кийгиси келет. Жада калса ошол жаш жасалгандан бери өзү жасап мына жаныбызда эле жүрөт азыр. Ал эми бул тойдун алып баруучусу актер Тамада Болотбек Тилек. Бүгүн биз молодежный той кылабыз. Молодежторго көбүрөөк басым жасайбыз, себеп дегенде улумун жок. Улумундан эки жактын эле ата-энелери, анан өкүл апалар эле. Калгандар бүт шоу бизнестин өкүлдөрү. Анан бул жакта биздин күйөө десем жаңылышпайт болушум керек. Күйөө классташтар, достор. Көбүнчө басым бул 80% молодежь болот. Мен чындыгында кубанычтамын, Нуркыз өзүнүн бактысын таап атканына. Себеп дегенде билесиздер, Нуркыз эркелердин эркеси, буну аркасынан түртмөйүнчө жүрө берет. Канчалаган жигиттер анын аркасынан чуркады, эч кимсин жактырган жок. Кудайдын буйругу менен биздин күйөө балабыз, эркебиз Эмилге бүгүн жакшы баш кошуп турат. Баарыбыз кубанычтабыз. Нуркыз, эми косяк кетирбей жаша. Эмиль мырза менен Нуркыз Кожонованын ата-энелери, кудалар, келиңиз балдарга болгон куттуктуу болсун. Ушу Эмиль менен Нуркызым бактылуу болсун, кармашкан колдору төөлүктүү болсун. Келерки жылы ушул маалда жентек тойлордо бирге бололу. Улан Эмиль менен Нуркыздын таанышканын биз жакында эле билдик. 2 ай мурун, анан эми мына Алла Тааланын буйругу экен, баш кошуп отурушат. Балдарым бактылуу болсун. Ошо күйөө балам Эмиль менен кызым Нуркыздын тою кут болсун, өмүрлөрү узун болсун, Кудай калса бала чакалуу болсун. Ошо бала чакасынын тоюнда да ушунда отурайлык. Ошо Кудайды сыйлаган, туугандарды сыйлаган жаштардан болсун, бактылуу болсун. Эми Эмиль Алматыдан Нуркыз менен таанышып, ошол жерден бири-бирин жактырышып, бир 2 ай болду го. Ошо менен
ушундай чечимге келишип бизге айтышты ушундай биз Зейнат аталар менен Нургузунун ата энеси менен жолугуп бир сыйра ошо менен булардын макулдугун алып биз да макул болдук. Келиниңиздин ысык чайын ичип олтурган кезиңиз экен да, мына буюрса келинибиз ак жолтой, ак жүздүү, ырыс кешиктүү, кыздардан болсун ысык көлдүн ак кусу болуп атат, ысык көлдүн ак куларына кошулуп атат, өмүрү болуп эне атасын сыйлаган жаштардан болсун, эне атанын бактысы бала экен, бала чакалуу болсун айтарым. Сиздерге болсо ыраазычылык, күйөө бала кут болсун, келин дагы кут болсун, бактылуу болушсун, Биздин көрүүчүлөргө Нуркыз Кожонова кайсыл жакка тийди, кайсыл жактын кулуна тийди, кандай мырзага тийди, ушул маалыматтар аябай кызыктуу да. Анан аяшыңыз тууралуу эмнелерди билесиз? Аяшым тууралуу Эмил жөнүндө ысык көлдүн кулуну экенин билемин, анан дагы аябай жөнөкөй мырза экенин билемин. Жашын айтсаңыз. Жашын чындыгында билбейт экенмин, сурап турмун. Бирок кандай болсо дагы, канча жашта болсо дагы бактылуу болуп кетсин. Экөө канча жыл кыз жигит мамилесинде жүрдү, анан үй бүлө курушту? Канча жыл эмес, экинчи жолу жолукканда колун сурады. Мен билгенимден 1 айдын ичинде турмушка чыгып кетти болуш керек. Экинчи жолу жолугушуп, анан кийин турмушка чыккан экен. Себеби аябай мындай эркек мүнөздүү кыз да, анан Эмил аяшымда айтып калат мага, мындай эркек мүнөздүү аял кыз келиндер жагат, мындай ачык мүнөз кыздар жагат, мындай созулган кыздар жакпайт деп калчу да биринчи тааныштырганда. Анан айтканмын, эми бул калп эле айтып атат болуш керек десем, анан 3-чү жолу чалып калды, досум турмушка чыгып атам деп жакшы кабар айтып калды. Кубанычта болуп, азыр мына бүгүн тоюна насип этип катышып атабыз. Ашыгышып сүйүшүп берилгенде жар-жарай, агартууга алганы келин келди жар-жарай, эки жарды көргөнү элин келди жар-жарай, колтукташып курбулар тегиз келди жар-жарай. Ушинтип бүгүн Нургуз эжебиз турмушка чыгып атат, аябай сүйүнүп атабыз. Кыз узатысында дагы өзүм узатканбыз, экөөбүз узатканбыз. Бүгүн дагы ушул бүгүн конок болуп келип отурабыз. Ошол бактылуу болсун. 2 жаш арыбак баягы түбөлүктүү бактылуу болсун. Баягы айтып коетко, түбөлүктүү бактылууга кармашкан колуңар үзүлбөсүн деп. Бул сөздөр жөн эле эмес да. Ушул сөздөрдү баягы сөз эмес, чын ошол жашап аткан жолунда көрсөтсүн деп айтмакчымын. Ошо бактылуу болушсун. Ооба, экөөбүз узатканбыз десе турамыз эле болгула. Мен тамада болгом ал жерде. Бул узаткан. Жар айткан. Мен силерди кыйнабайм, шарт оңой. Азыр бирден кете беребиз. Ортого чыгабыз. Маэстро музыканы коёт. Музыканы койгондо характерди кийебиз. Эки колду бөйрөк алабыз. Жигиттер менен күйөөлөрүңөр менен урушасыңарбы ошондой. Анан кеттиңер. Ушундай келесиңер, ортого келгенде алдагы узун чачыңарды оң жакка бир жолу көрсөтөсүңөр. Мына ушул жакка келип туруп, жаштардын жанынан айланасыңар. Айланып туруп эки колду бөйрөгө алган бойдо келесиңер. Түшүнүктүү. Оюндун шарты оп-оңой. Ким чачын мыкты сатса, ошол эки айыл бүгүнкү конкурстун жеңүүчүсү. Мындай конкурска мен сизди мушташка ээрчитип бара турчубуз экенсиз. Рамзы десек, ана дегенбиз экен да бул. Биз кийинки кезекте эки жаштын жеңил бийине узаталы. Колдон келишинче кол жаап, коштоп, уюлдук телефондорго тартып туруңуздар. Шаңга шаң бөлөп туруңуздар. Маданияттын мыкты кызматкери, Кыргыз эстрада жылдызы Алмаз Шадаев.
мен аткаруумдагы ошо Жаным эй деген чыгарманы тандашыптыр. Мен абдан кубанычтамын. Нургыз досубузга, аяшыбызга бакыт каалайбыз. Кармашкан колдору түбөлүккө бекем болсун. Негизи эле бул ырды мен дайыма ошо жаштарды билетип жүрөм. Анан ушул ырды тандаганда кубанычтамын. Досторуңуз дагы чет-четинен үйлөнүп атышат, үй бүлө куруп атышат. Анан Алмаз Шаадаев качан үйлөнөт деп кызыккан күйөрмандарыңыз дагы бар да. Алмаз Шаадаев качан үйлөнөт? Качан үйлөнөбүз? Ошол сизди күтүп атабыз. Тамаша. Буйрсам Кудайдын буйруган күнү үйлөнөбүз. Буйрук деген нерсеге баарыбыз тең баш ийебиз да. Анан ошо Кудайдын буйруган күнү деп туралы маңдайыбызга жазган күнү үйлөнөбүз. Балким ал күн жакында, Балким эми уже жашыбыз деле 30га таяп бартат, алыс эместир эми. 30тан ашырганга аракет кылалы. Буйруса. Sen de çıkalmaya edersin. Sen çıkarsın azı. Koyuyordur için. Bir, iki,